урматтаса, ошо доордо адамдарды көтөрөт. Ким гана болбосун. Соодагер болобу, саясатчы болобу, дыйканчы болобу, өңү кара болобу, кембагал болобу, оорулуу айырмасы жок. Куранды ким таазим этип, Куранды жакшы көрүп, Куранды жүрөгүнөн сый урмат берген, Алла субханаху ва таала көтөрөт аны. Көтөрөт Алла субханаху ва таала, даражасын көтөрөт. Бактысын көтөрөт Алла тааланын. Кими Куранга көңүл бурбайбы, кош көңүлбү, Алла аларды түшүрөт. Кандай гана бай болуп кетпесин. Кандай гана улут, кандай гана уруу болуп кетпесин. Кандай гана күчтүү, кандай гана бай, кандай гана мансапта болбосун, Алла аны түшүрөт. Алла түшүргөндү эч ким көтөрө албайт, билип коюң. Алла көтөргөндү эч ким түшүрө албайт. Ушунда жакшы билип коюң. Бул биздин ишеним. Ал-Муиз, ыззат берүүчү, аброй берүүчү, авир берүүчү, бакыт берүүчү Алла өзү. Фа иннал иззата лиллахи жами'a. Аллага таандык, дүйнө ахиреттин бардык иззаты. Бардык бактылык, бардык адамдын иззаты дагы, толук иззат дагы Аллага таандык. Алла кимди кааласа кордойт, кимди кааласа көтөрөт. Ошон үчүн туугандар, жараткан Алла субханаху ва тааланын китебин окуйлу. Баягындай да азыркы туура окуганга биринчи убакытты текке кетирбейли, өзгөчө кышкы мезгилде Аллаху акбар. Ал-ганима барида. Ал-ганима барида булгандай, бул суук мезгилде бул ушундай олжолуу мезгил болот экен, сооптуу мезгил болот экен, ибадаттын учуру болот экен. Зикир, дуа, Куран окуйун десеңиз, таң атпай турган учур экен бул. Түн алхамдулилла кенен, күндүзөн Алла субханаху ва таала көбүнчө азыр үйлөрдө караган, үйдө турушат. Жайында жүрөт көчөдө келишкен. Бир көпчүлүгүн карасаңыз, алхамдулилла үйүндө. Бардык махлук эле үйдө азыр адамдар бир эле адам деген махлук көчөдө. Бардык эс алып атат, ушулар эс алып атат. Мейли, кандай болгон чакта да туугандар, келиңиздер иншалла Куранга. Биздин алхамдулилла ишенимибиз Куранга оңдойлуу. Неде оңдойлуу? Куран мага жол көрсөтүүчү. Ушул кыямат күнү мага шапаат кылуучу. Куранда менин жана бүткүл адамзаттын тагдыры. Куран-ы Каримде бизге чейинки тарых, азыркы биз өлгөндөн кийин 5 тозоктун тарыхы. Бардыгы чын, бардыгы адилеттүү. Өкүмдөрүнүн бардык мейли буйрук иретинде болсун, тыйы иретинде болсун, адилеттүү. Курандын өкүмү. Канча окуя Алла Таала Куранда берет, мейли пайгамбардын окуясы болсун, пайгамбардыкы эмес окуя болсун, бул окуялардын, кыссалардын бардыгы чын. İçinde сабактар бар, үлгүлөр бар, мисалдар бар. Адам баласы өзүнүн жашоосун оңдогонго, туура багыт алганга, туура ишеним алганга, макулбу? Бул аламдын кожоюн тааныганга, жакшылыкты ала турганын жолун, жамандыктан сактана турган жолду Куран-ы Карим Алла субханаху ва таала ушундай ыйык берген. Ошон үчүн эң биринчи негизги булак Куран. Бардыгынан алдын турат. Бардыгынан алдын турат туугандар. Курандай шапаат периште да кыла албайт, периштеден алдын турат. Пайгамбарлар да кыла албайт, пайгамбардан алдын турат. Куран-ы Каримде шапаат бир да периште, бир да пайгамбар кыла албайт. Курандай шапаат. Алланын каламы гайры махлук. Бул махлук эмес Куран. Ошон үчүн иншалла өзү Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын бу дүйнөгө келгендин максаты ушул эле, Куранды чечмелеп берүү. Тибяны кулли шей, Куранда ар бир нерсени ачык, айкын, макулбу, баянда. Ушуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү тили менен, чечендиги менен, даанышмандыгы менен, илими менен, ушунун бардыгын үммөткө алхамдулилlah Куран-ы Каримдин ар бир аяттарын, ар бир сөздөрүн чечмелеп берип кеткен. Негизи максаты пайгамбарыбызды Алла Таала жиберген ушул болчу, Куранды жеткирген, Куранды чечмелеп берген. Пайгамбарыбыз үммөтүнө бардыгына буйрук берди. Баллигу анни валау ая. Эй, бу дүйнөгө келдиңер. Жакын арада кетип каласыңар. Ким кайерде гана болбосун, дүйнө силерди алдап койбосун. Курандын бир аяты болсун, силер жеткиргиле.
bir ayаты болсын менин тарабымдан баллигу таблиq жеткиргиле деген сөз. Анни менин тарабымдан. Валау ая bir аят болса да. 2 аят болса дагы машаалла, 3 аят болса андан жакшы, 4 аят болса андан жакшы. Демек мусулман адам жакшылыкты өткөрүүчү. Жакшылыкты алдыбы? Сразу өткөрөт. Өзүнө кармап калбайт. Проводник да бул. Да бул жактан токтот көрөт. Жакшылыкты өткөрөт. Токтотпой өткөрөт. Мусулман адам ушундай. Биз азыр бир нерсе алдыкпы? Жакшылыкты өткөрөйлү. Ата-энебиз бар, бала чакабыз бар, туугандар бар, эл бар, журт бар, адам бар, жакшы бар, душман бар, дос бар. Бардыгын өткөрө берели. Өткөргөн үчүн соо аласыз. Ал кабыл албайбы, кызыктырбайт сизге. Сизге сооп бериле берет. Сизге эмне болот? Сооп бериле берет. Канча жеткирсеңиз, ошончо сооп аласыз. Канча кыйналып жеткирсеңиз, ошончолук көп сооп аласыз. Канчалык кысымдуулукта, канчалык тоскоолдукта, канчалык напсиге жакпагандыкта жеткирсеңиз, ошончолук сооп аласыз. Бар бирдей болбойт. Бар кандай? Бирдей болбойт. Ал-ажру аля кадри насабик. Сооп сенин машаккатыңа жараша болот, кыйынчылыгыңа жараша болот. Сууктагы дарат менен жайдагы дарат экөөнүн айырмасы бар да. Напсы каалаган учурда напсиге мечитке келген менен напсы каалабаган үчүн напсы эки айырмасы бар. Чоң нерсе бул. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтканда, "Башширил машшаин", ey, кушка барап айтып койгула. Басып келгендерге, "Физдулам илал масажид", мечиттерге, "Машшаин илал масажид", мечиттерге жөө басып келгендер, "Физдулам", караңгылыкта. Эмне менен кушка бар айтса, "Бинуруттам яумал кыяма", кыямат күнү толук нур менен тирилет булар, Жарты нур эмес, толук нур менен. Кимдерге айтып атат? Караңгыда мечитке келгендерге. Караңгайсы шам намаз, караңгайсы куптан намаз, караңгайсы баамдат намаз. Мына ошол учурларда келгендерге. Жөндөн-жөр пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан жок да. Ошон үчүн айткан, напсы каалабаган учурда даратты толук алгандарга, "Охо, заликум рибат" бул. Бул өтө улуу соопту. Жөнөкөй нерсе эмес бул. Улуу даража бериле турган буларга. Кафаратка кирет, күнөөлөрдүн күнөө кечирилгендерине кирет. Даражалардын көтөргөндөрүнө кирет. Рибатына кирет. Исбагыл вуду алал макари. Даратты толук алуу напсы каалабаган учурда. Ал качан суукта каалабайт да. Эптеп-септеп бүтүрөйүн дейт. Токто. Дейт ошону ала турган болсоң. Кичине азыр баш ооруп атат, ичи ооруп атат. Анан напсы каалабаган учур болуп калат да. Уйкусуроп атат, чарчап атат. Сапардан келди, караса тахажжуд, Аллах. Мына ошол учурларда напсы кичине каалабаган учурда кичине даратты толук алып отурган болсо, ох, бул даража. Көрө бересиң менен. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Ошон үчүн иншалла Кур'ан менен жашообузду нурлайлы. Эмне менен туугандар? Кур'ан менен келиңиздер тууган. Ушу бүгүнкү түнүбүз Кур'ан менен аз болсо да бир жарым саат Кур'анга берип коюңузчу. Эртеңкини да көрө жатарбыз иншалла. Кимдин тагдырында күн чыгат, кимдин тагдырына күн чыкпайт эми Алла Таала өзү билет ал. Ошон үчүн иншалла биз бирок ушундай убактыбызды текке кетирбей, Кур'анды баягында туура окуганга аракет кылайлы. Бир, бул сиздин жоопкерчилигиңиз. Кайсы аалымдан, кайсы карыдан туура окуйсуз, сиз өзүңүздүн аракетиңиз. Кара, сиз өзүңүз ооруп калсаңыз, врачка өзүңүз барасыз да. Өзүңүз издейсиз да, туурабы? Машинеңиз бузулуп калса, стого барасыз, туурабы? Курсаңыз ачса, столовойго барасыз. Бар, туурабы? Уйкуңуз келсе, үйүңүзгө барасыз. Да бала чаканы бакканга акча керекпи? Дордойго өзүң кылып атпайсың ушунун бардыгын элечи. Ал акылы өзү талап кылып атат. Кудум ушундай биз Кур'ан үйрөнүүнүн талабы дүйнө ахиретиңизге бактылуулуңузга сиз өзүңүз аракет кылың да. Имам менен сүйлөшүңүз. Мейли азыр ушул учурда сиз медресеге кире албайсыз. Медресени сиздин жашыңыз, жумушуңуз, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок сизде. Бирок анда мечит бар, алхамдулилlah. Кайсы намаздан кийин? Асырдан кийинби, бамдаттан кийинби, пешимден кийинби, ушу имамданбы, сүйлөшүппү, акысын төлөйсүзбү, кызматын кыласызбы, кандай кыласыз? Кыскасы айтканда көңүлүн табасызбы? Кураныңызды оңдоп алыңыз, үйрөнүп алыңыз. Тамгалардан алхамдулилlah неме кылып. Экинчи, шашылбай окуйлу, ойлонуп окуйлу, пикир кылып окуйлу, маани берип окуйлу. Аны көрөсүңүз иншалла. Ар жагын Алла Таалам. Аллахым баарыбызга жардам берсин туугандар.